Assalamualaikum, туугандар, кандайсыңар, жакшымысыңар? Ушу менин машинамда сабыр туруп ичке чыгайын деп турсам, баллондар жок да. Уурдап кетиптир. Азыр эми акча күтүп отурам, баллонго. 100 миң экен баллон комплект. 105 миңге эсептеттим кече магазинге барып. 2 күндөн бери ишке чыгпай турам. Чё отсюда, чё? Салам жалпыга достор, бүгүн 16 октябрь, күнгө суббота. Кыскасы достор, бүгүн кандай жумуш болот? Вот, эконом. Ушул жерден бир нерсени айтып кетейин, питовый листти этият болуңуздар бекитиштен. Кээ бир адамдар могу жерге бекитет экен да, мына жергечи, ана жергечи. Бул жерден табып алат достор, бул жерден табып алат. Бул жагынан ал. Көбү мына сидердин ичине, могул жакка, же болбосо могул жакка, ушул жерлерге. Могул жакка бекиткендер бар экен, мына жерин ачыпчы. Могу жакчы. Бул жерден табып алат точно, могул жерлерден. Нерден дагы, ушул жерди дагы ачып караган менде. Анан эмне жака такыр бекитпегиле бул жакачы. Бул жакта точно таба алат. Поликтин түгүнө дагы бекитпегиле, ал жерден дагы таба алат. Ооба достор, этият болуш керек. Мен деле могу жерге бекитиш керек деп айта албайм, негизичи. Бирок ошол мен көрсөткөн жерлердин баары жеринен таба алат. 30 миң штрафа. 30 миңден башталат алчы. 50-60 миң предлагать этесин аны. Ошо жаңы таксиге чыгып аткан досторго айтып коюп атам. Бул нерсеничи эски кашкырлар билет, анан жазбагыла комментарийгечи. Биз могу жерге бекитиш керек, биз билебиз, эмнеге аны айтасың депчи. Бүгүн достор жумуш кандай болот? Ошону байкайбыз суббота күнү. Негизи өзү жумуш слабый болуп атат, сеналарды көтөрүп, Яндекс. Анан кефти өчүрүп койгон, коэффициент жанбай атат кыскасы. Без коэффициент заказ уруп жүрөсүң, бирок ошол эле 10 миңди иштеп атасың. Бул баары коэффициент менен көнүп калган жан бир аз иштеген келбей алат да, арзан заказ деп. Бирок ошол эле заказ ошондой эле болуп атат. Барыңыздар да ошондой элеби? Комментарийге жазып кетиңиздер. Достор, линияга чыктым, тамактанып. Саат 2-ден 28 мүнөт өттү. Жакшы, кеф жантат суббота бүгүн. Караганда эми мындай кылсам өчүп калат. Мындай кылсам баары кыскасы кандай болот эми? Кеф менен бербейби? Пока көрүп жатарбыз. Кайтат 69. Достор, заработок 9 миң, 4 миң, 8 миң, 9 миң, 9 миң, 7 миң. 10 миңге чыга албадым кыскасы. Негизи ошо күнүнө 10 миң бар. Жанса да жанбасачы, просто стабильно иштеш керек да. 1.33 менен 46 километр. 1.13 кеф менен берди. Где-то 2 миңде болуп калса керек. Москванын жашоосу чынында татал досум. Кай тарапта болсоң дагы чөнтөктө тыйын болсун. Бир-эки күн иштебесең, анда сен бомушсун. Туугандарың урбайт да, адашып ойлопсуң. Кээде туруп кетким келет, барын таштап айылга. Бирок жүрөк чыдабайт да, бек тур деп намуска. Убагында баттык эле толтура биз карызга. Быйыл деле каалат окшойм, апаке бир азга. Эртең менен туруп алып метрону көздөп барам. У вас нету, да, детских кресло? Нету. Это плохо? Да, у меня большой штраф будет, если остановится. Мы сюда тоже так приехали. Штраф большой. Решение просто. Решение? Да, у меня право решения. Решение было закрыть. Вы отмените тогда? Давайте, жду тогда отмен. М? Да, отменяю заказ. А то извините меня. Было кресло. М? Да, я отменил, просто ждать надо 7 минут. А то... Да, Яндексом так сейчас не могу отменять. Почему? Потому что у меня заблокирует Яндекс, если сразу отменять. Он же не ожидание сейчас делает, платное ожидание. Тогда вы отменяете заказ. Ну, мне 300 рублей снимут за это. Тогда я жду отмена. А что? Нет, вот
А то если ГАИ остановится, просто штраф напишет мне. Я понимаю. Да. Но сделать так 5 минут, как я могла вызвать другой такси. Да хорошо, 7 минут жду тогда. Сейчас отменяю, заблокируют Яндекс меня. Потом позвонит на оператора, разница. Приоритетім алып қойып тұр. Көрдіңдер ме? 59 приоритет қалды мендечи. 59. Вот 70 эле. Достор, бұл окуя болгонуна 3 күн болду. Чынын айтсам, монтаж кылып убакыт өтүп кетти. Убакыт болбоду кыскасы видеоролик чыгарганы. Бул видеороликте көрүп атасыңар, аял киши чыкты дагы, мен ойлогом, колунда ляжикасы бар го. Ошого банда мындай өзүнчө колясканын мындай сырты болот кыскасычы. Ошо ляжика жатат, анга мындай ременди тартып коесуң, ошо менен кете берсең болот да, ага разрешение бар. Андай жок экен, мен ошондой бар окшойт дегем. Атмен кыла албайм, анан атмен кылам десем, сен атмен 7 мүнөт күтүп атмен кыла тургансың, менден акча алып коет дейт, ожидание үчүн дейт. Анан эмне кылышым керек? Анда сен атмен кыл десем, унчукпай туруп калган. Менде коляскасын багажга салдым эле, түшүп машинадан багаждан коляскасын түшүрүп аттым эле да. Түшүрүп атсам эле бул секин алдыга өтүп туруп телефонуму ачып. Телефонум негизи могул жерде турат да, могул жерде магнит бар, ушул жерде турат. Телефонуму ачып туруп, атменди басып коюптур да. Карасаңар. Бирөөнүн телефонун ачып, атменди баскан. Телефон ушул жерде турган. Этият болуңуздар, достор, сак болуңуздар бирдекеден. Ошол достор, детский кресло жок, эч качан жаш баланы салбагыла, машинага өтө чоң штраф. Так что штрафтанам, если ДТП болуп кала турган болсо, камалып кетишиңер мүмкүн 10 жылдан 20 жылга дейин. Мен билгеним, билбеген болсом дагы түшүнбөгөн жерим болсо жазып койсоңор билгендер комментарийге. Кененирээк кээ бир адамдар такыр билбейт да, маалымат жетип калсын. Видеороликке жаккан болсо лайк басып коюңуздар достор. Комментарий жазышты унутпаңыздар. Видеону бөлүшүп коюңуздар.